Assalamu alaikum dehqonlar. Bugun Qulatuvdamiz. Bag'lan ayылында Maxima 14 тамырына уланган Cordia Regina сортында 4,5-га уже 5-ке қаншаға? 3,4. 3,4 схемасына тигилген Cordia Regina сортында турабыз. Maxima тамыры билесіздер, бұл бийик өсүүчү болуп эсептелинет. Мына катуу өстүргөндөн эле билип алсаңыздар боло берет. Кара гиласты биз мындай өстүрө албайбыз бир жылда. Бұл экинчи жыл болуш керек, экинчи жылда катуу өстүт. Биринчиден биз лидер ыкмасыны сунуштама бербейбиз. Себеби бул бийик өсүүчү болгон үчүн данектүүлөрдө билесиздер, мына эле гиласты көрсөтүп коем, мына гиласты. Мына гилас балким сары гиласка кыйшылган, канча көп лидер берип, даракты секиндетип, дагы 7-8 метрде зоро кармап атабыз. Эми бийик өсүүчү тамырларда эч качан бир лидер берип эч качан башкара албайбыз. Ошол үчүн биз бир гана жарым жапыз бойлуу Гизела 6, Гизела 5, Кримский 6-ларда сунуштама беребиз лидер. Ал секин өсөт, аны башкарыш үчүн кылса болот. Maxima 14тө гана бир гана спур болгон сортторду Skina, Sweetheart, Lapens, SP342, Royal Helen түшүмдүүлүгү жакшы, өзүн өзү чаңдата турган сортторду эптесе болот. Жылына мөмө менен даракты секиндете алабыз. Бирок Cordia Regina, Valavoy, Ziraat түшүмдүүлүгү аз, өзүн өзү чаңдатпай турган сорттордо биз барган сайын мөмө аз болгон сайын дарак күчөйүп кете берет, башкара албай кете беребиз. Ошол үчүн Cordia Regina'да биз лидерди сунуштама бербейбиз. Баягы айтканда испанский кус, Австралия бутосу 4 лидерлүү ошол ыкмаларга берип, кеңири секиндесек болот. Эми экинчиден Cordia Regina'лар спур болбогон сорт, жайлуу өсө турган сорттор. Бирок ар дайым апикал өстүк, мына учуну ар дайым тазалабадыңыздар деген жерим ушул жерде да бар. Кайра эле тазалабаган эсебинен мына төртөөнү кайра күчөйткөн, мыналарды бакубатсыз кылып койгон. Мына көрдүңүздөр, секин өсүп, биз ушуну алганыбызда мына ал жонорот эле да. Эми кайрадан келип эле биз буларды эмне болобуз? Булардын градусун жайышыбыз керек дейбиз да. Мына учону кайра эле алабыз да. Мына градустарды бурабыз деп. Эми мынаны көрдүңүздөрбү? Мына тик шакты кандай кескенде буну бурам деген градусу начар, кайра эле тик өсүп, кайра эле күчөйүп кеткен. Ошон үчүн биринчиден биз бул тик өскөн шакты узун кескенге мүмкүн эмес. Узун кессеңиз кайра эле напор күчтүү да. Ошон үчүн биз буну кайра жылда кайтара беребиз кыска. Эми мына болгон үчүн кайра эле жок аркага кайтара албадым. Болсо аркага кайтарсам болот эле, мына барлыгы үчүн кайтарбадым. Эми карап туруңуздар. Эми дээрлик градустарды жайдык, шактарды койдук. Эми бир гана мына кийинки немени дагы буруп туруп сыртка бурабыз. Мына лидерде дээрлик иштерибиз бүттү. Бардык градустарды туурладык. Тик шактар биринчи даракка келгенде эң кооптуу нерседен баштайбыз. Бизде кантип баштайт? Тетиринчеси. Ушу астынан кезебиз да анан өдөгө не шак аз калды. Болду, токтотпосок болду. Күн өдөдөн мына ылдыйга мына неме сымал болуп, пирамида сымал, арча сымал болуп түшүш керек. Ошон үчүн эң биринчи үстүдөн башташ керек. Эң үстүдөн кооптуу нерседен. Гиласта тим более эмнеге үстүдөн башташ керек? Апикал өстүк деген бар. Каерди козготсоңуз ошол жерден эме болот. Эми арнал жерди кестик, жазында келип нерди дагы тазалаңыздар, унутпай. Мына азыр эле чүрүп салайын. Буда гиласта чүрө бересиздер. Бирок алмада чүрө албайсыздар. Бүчүр кийин ойгонот да. Ошол үчүн алманы көктөп чыкканда тазалаш керек. Буну бүчүрүн алып койдуңуз, болду, чыкпайт. Эми экинчи маселебиз Cordia Regina'ны кайра кайтарып кессе болобу деген маселе бар да. Биз ар үчүн кесип атпайбызбы? Эми Cordia Regina болгон үчүн ушул жерде дагы маселебиз бар, кесе албайбыз. Мына бул жерде көрдүңүздөрбү? Мына кескен, кесип шактатам деген, өдөнү күчөйтүп үрген, өдөнү тазалаган эмес, напорду бардыгын өдөгө буруп үрген, мына жакка алып кеткен. Кесилген бойдон. Эми булар бизге сапаттуу бүчүргө да айланып бере албайт, кайра эле өдөгө напор бере берет. Эми буларды бакубатташ үчүн биз биринчиден мыналарга тийбей турабыз. Түшүмдүүлүгү аз, өзүн өзү чаңдатпай турган сортторду колдон келишинче мөмөлүү бүчүргө жаткызып секиндетишибиз керек. Бул канча көп гүлдөбөсө, ошончо көп мөмө ала албайт. Siz kança güldü az berseniz oğo beter ondan birini zorga karmaydı.
Буну биз миңдеген гүлдү гүлдөтмөй сайын 100, 200, 300 мөмө кармай албайбыз. Эми сиз буга 100 гүл берип коюң, болду. 20-30 та мөмө кармайт, болду. Ошон үчүн биз буну толук гүлдөтүшүбүз керек, толук секиндетишибиз керек. Ошондо гана неме жатат. Ар мен буларды кайрадан мына сыртка берем деп туруп мыналарды кестимби, эртең мына кайра эле тоок буттар жык уруп берет, мына майдалар. Майдаларыбыз кайра күчөйөт. Эми даракты кайсыл убакта кесиш керек? Алмада бай айтып өтпөппүн. Алманы кышын жайын кесе берсе боло берет. Ада желим чыгаруу, башка оорулар жок. Данектүүлөрдө желим чыгаруу, бактериальный рак, күн уруу, ошондой ооруларыбыз бар. Ошол үчүн данектүүлөрдү колдон келишинче сок жүргөн, суу жүргөн убакытка кадап кесиш керек. Не үчүн азыр кескенге болбойт? Алдыда минус температураларыбыз бар, жамгырыбыз бар, балким толуу региондордо карларыбыз бар. Азыр кесип койдукпу, кескен жерди биздикилер эч качан сүртпөйт, краска бербейт. Бул жер жазын, кышын жамгыр кирип, желим чыгарып баштайт. Эми желим чыгаргандан кийин мына бүчүрдү өлтүрүп коет, чыгарбайт. Ушул бойдон, тоңкойгон бойдон, же болбосо бактериальный рак бойдон мына куурайт. Ошол үчүн биринчиден кесүүнүн талабы алдыда 2 жума сөзсүз жамгыр болбош керек, күн ачык туруш керек, кесүүнүн талабы. Андан кийин мөмөлүү бүчүрлөрдү эгер мөмөсү көп боло турган болсо, алдыдагы суукту өткөзүп алгандан кийин кесиш керек. Бизде мартта сууктарыбыз бар алдыда, ошон үчүн биз шабдалда билесиздерби, эсептелүү эле мөмө коебуз. Шабдалда кокус биз туура эмес эрте кесип алган болсок, суу курган болсо болду, ошо 30% мөмөбүз ham жок кылабыз. Ошол үчүн данектүүлөрдө бардыгында колдон келишинче кечиктирип кесиңиздер. Эми бул 5 жылга чейин жаңы көчөт жөнүндө сөз кетет. Бир гана жазда кесилет. Эмне үчүн? Жазда кескенде дарак күчөп, тез козголот, тез формага келет. Эми мөмөгө кирген дарактарды качан кесебиз десеңиздер, аны августтун 20-сынан баштап 25-сентябрга чейин кесиш керек. Мына мисалы, мына дарактарда ушуну биз августтун 20-сынан баштап 25-сентябрга чейин боюну чектеп, ортону жапкан нерселерди жеңил алсак боло берет. Мына ушул даракты кайра эле жазда кесип көрүңүздөр эле, ал өскөн шактарды кайра ошончо уруп берет. Себеби даракты жазда кескен сайын күчөйт. Ошон үчүн мөмөгө кире эле форма берүү максатында кесилип аткан дарактарды жалаң гана жазда кесебиз. Жазда кесүүдөн максат ойготуш керек, катуулатыш керек, форма бериш керек. Чоң дарактарды күздө кесип даракты секиндетиш керек, мөмөгө көбүрөөк жатыш керек. Бул дарактардын айырмасы ошол. Эми кесилген жерди биз эмаль краска менен беребиз, же болбосо өзүнүн мазы бар, сүртөбүз. Анан денесини водомиссионный краска беребиз. Не үчүн мына актагандан да көрдүңүздөр, 1 ай 2 айда эле агып түшүп калат. Таптаза болот. Эми азыр фасадтуу курулушта иштеле турган, үйдүн сыртына иштеле турган, 5 жылга чыдай турган актоо краскаларын берсеңиз, бул дубалда кандай 5 жыл чыдаса, буда да чыдап берет. Биз актоодон максат күндүн нуруну кайтарыш максатында, кышында катуу жарылуудан сакташ максатында гана беребиз. Эми ошону эң сапаттуусун берсеңиздер көпкө чыдайт. Болбосо арзанын берсеңиздер 2-3 айда эле акиташка ошо агып түшүп калат. Максатыбыз ошол. Сөзсүз эле максат актоодон максат көрүнгөн нерселер бериш эмес, сапаттуу көбүрөөк туруш. Эми гиластарда дагы маселебиз. Форма берүү 5 жылга чейин дедикпи? Бул даракты мына 2 жыл, 3 жылдын ичинде тарбияладык дейли, бирок лидер формасында ар дайым бизде кыйынчылык жонооруп кете берет, дарактар мөмөгө бир аз кыйын жаткан үчүн кете берет. Эми Cordia Regina'да мына шактарды тийбей турабыз. Колдон келишинче дарактарды секиндетишибиз керек, мөмөлүү бүчүргө жатыш керек. Мына бүт горизонтал шактарды койдум. Эми ушуларды бүчүргө толук жаткыргандан кийин, андан кийин не кылабыз? Секиндик менен ортону ачабыз, же болбосо күн кирүүнү тоскондорду. 75% жарыктыкты айтпадым. Мына дарактын түбүнө келсеңиздер, бул жактан түшкөн күн ала була болуп кириш керек ушул жерге. Ар бир мөмөлүү бүчүргө 6 сааттан 8 саатка чейин күн тийиш керек. Ошондо гана сапаттуу мөмөлүү бүчүр болот. Мына ал дарактарда ар дайым түбүндөгү шактар куурап кете берет, сапаттуу мөмөлөр 7 метрге чыга берет.
Ошон үчүн күндүн кызматы эң чоң кызмат күндүк болот. Ошон үчүн биз күндү киргизбедикпи, даракты тууру башкара албайбыз, сапаттуу мөмө өчүргө жаткыра албайбыз. Ошон үчүн мыналар бүт пачак чыккан себеби дагы ошодон. Биз себеби напорду буяка буруп койгонбуз, мынал жерди тазалаган эмеспиз, баардык күч ушул жерге жумшай берген, керек эмес жерге берип бергенбиз. Ошон үчүн негизги эреже өзүчө эле келгенде кесилет, апикалды жок кылабыз, бурабыз, мынал жерди тазалайбыз, болду. Ушинтип кете беребиз. Мына бул жерде дагы мына шактарды көрдүңүздөрбү? Градусту туура эмес бергенбиз. Биринчи жылы 90га кес дегенде 120га кескенбиз, бүчүрдү туура эмес кетет деп. Одан кийин мынаны тазалабаганбыз. Ошонун эсебинен 50-тен шагыбыз жок. 50-тен болуш керек. Ушуну мына бир усту мынандай кылып коюу, мына экөөнү түшүрүү болду. Мынакта ойготот эле өзү. Ушул катабыз менен көрдүңүздөр, эми биз буяка чыгып чашап алабыз. Буяка чыгып 50-тен биздин биринчи этаж башталыш керек. Ошо 50ке чейин тазалайбыз. Мына жерди бир уч тазалайбыз, ошондо мына чыгат өзү. Бул тик эмес, бул буяка чыкканда эми горизонтальный чыгат. Мына апикал өчтүк болгон үчүн гана вертикальный берип жатат да. Эми азыр мына жерден караңыздар, мен бул жерди өтө жесткий кескенге туура келет. Кордия регина болгон үчүн мен дагы кыйналам буда. Кайра шактар урөт, тарбиялашым кыйнала берет. Ошон үчүн эң эреже жөнөкөй ар бир ишти өзүнүн адиси кылса, өзүнүн адиси айтса, тууру багыт берсе, бизде мындай көйгөй болбойт. Ар дыйкандардын 3 жыл, 4 жыл мээнеттери текке кетип атат. Азыр мен кесүү менен армал жерди шылып ташташым керек. Оны жолуну полный алып, горизонталь кылып. Кесе берейинби? Эси барбы өзү? Жок. Бизге азыр эми ушул интересный болду. Жок, анан жок, сиздер го секен чип кетесиздер. Ким кести деп эге чыккан болсо, мен калтакчыйм да. Ошого сурап коеюн деп атам. Мына азыр эң тик өскөн немеге кеткендерди алып атабыз. Мына жоонду алып туруп мына бурайлы. Азыр эми мынаны кандай бурабыз дегенде? Мына бурабыз дегенде буяка кыйшайып турат го. Ошону мынакка буруп койдум да. Бутагын калтырылабы же? Жок, бүчүрдү. Мына бүчүрдү калтырдык. Мына бүчүрдү калтырдык. Мына бир уч тазалап атам. Болду. Ошону. Эгер ушуну тазалабадымбы, мына азыркы күчөйгөнү мынакка берет кайра. Мына кайра эле көрүнүштө мына учуну тазалабаганбыз, бардык күчтү мынакка керек эмес эле 2 метр азык, туура эмес жака. Мыналарыбыз бурганда эми бияка бурулду да. Мыналарыбыз кайра эле пачак боло берет да. Эми мынаны мен неге кеспей атасың десеңиздер, бул кордия регина болгон үчүн гана кеспей атам. Бул мөмөлүү бүчүргө жатсын. Болсо мен азыр мына жерден дагы кесишим керек эле. Скина, Sweetheart, Lapensтерди. Буну кесип, күчөйтүп, дарактарды кайра кылсам болот. Бирок буну канча көп кесүү менен көп шак чыгара берет, жылына өсүүнү күчөйткөн эсене мөмөлүү бүчүрлөр азая берет. Мынаны көрдүңүздөрбү? Мына былтыры кескен. Кескен үчүн мынакка мөмөгө жаткан эмес. Мен мынаны азыр кеспедим. Кийинки жылы көрөсүздөр, мына жерге мөмөлүү бүчүр болот. Мына чоң далил сиздерге. Ушул буларды экөөнүн бирөөнү кесип коюш керек бачаны. Жок, буну кеспей турабыз, себеби буну заглушка кылып турабыз да. Заглушка тосуп турат. Буну азыр мен кессем кайра күчөйтөм да. Ооба, эми бул өзү назик, өзүн зорго эптеп турат. Ошон үчүн мен буга тийбей атам. Кокс мынага окшоп жоон кетип аткандан сразу алат элем. Мага туура эмес жака багыт кетип атат депчи. Эми бунун коркунучу мага жок. Мага коркунуч берген мына эле да. Эң азыкты дагы бардыкты алып кетип бере турган. Ошон үчүн кордия регинада биз эми азыр жаңы форманы дароо бир жерден оңдоп неме кылып кетели, жаңы форманы айтып өтпөсөк, адамдар кайра эле ушу лидерде маселе көбөйөрөт. Же бирөөңүздү испанский куско буруп эле десек, кандай болот экен? Испанский кусту бурайлыгы биттасыны же башка эле жерден көрсөтөйүнбү? Билбейм, о шеф эгеси. Жок, негизи мен азыр жаңы ыкманы сиздерге үйрөтпөсөм, мен азыр кайра эле ушул немеде калып кетебиз да. Лидерге мен сунуштама бербеген себеби бул максимум 14 болуп атпайбы? Баягы китепте көргөнүңүздөй 90% өсүү күчүнө ээ.
кара гиласты мынтип эч ким карай албайт. Бунда катуу өсө албайт ол. Бу катуу өсүп атканды мөмөгө жаткырсам кыйын. Бир лидерге берип коесуз, катуулай берет. Эми буну азыр кайра эле немелерди ачабыз, мына кичине айрылып аткан үчүн неме болуп калыптыр да. Бири-бирине тартып коюптур. Ошо көрдүңүздөрбү, мына биз убагында айрыганыбызда мынандай болот да. Мына жооноргон убакта неме, себеби мына градусу не то кетти да. Баары сынат экен да. Жок, ошону сынбаш үчүн мен сиздерге бая даяр ыкмасын көрсөттүм го. Чыгып аткан мезгилде мына пришипка менен мынтип койсоңуз, мына ал өзү мынтип эле жатат. Анан онун үстүнө бул неге тик өсүп атат? Себеби 1.20га коюп кескенден кийин мына жерди тазалабай коюп атпайбы? Ошон үчүн бул тик өсүп атат да бардыгы. Эгер мына жерди тазалаганда мына 50 урат эле. А бирок мына 50-ти кайра эле бир пенёкко коюп туруп кесилгенде мына 3кө буруп жүргөн мөмө жок. Эми буну кесүүдөн любой адамдан сурасаңыз, буну мен шакты көбөйтүш үчүн кесип атам дейт да. Туура эле. Onu айтат. Анан бирок ушуну градусун туура эмес кескенде көрдүңүздөр, багандай иш болот. Кайра катуулап кетет. Өзү негизи баякы немеде, китепте көрсөткөндөй, ар бир бүчүрлөр дени сак абалда болот. Жаш көчөтүнө билесиздерби? Ар бир бүчүр эсептелип келет. Мына худду ушундай эле ар бир бүчүр. Ошону мен 90-дон кестим. Одан кийин бир мындай тазаладым дегенде мыналар ар бири мүмкүнчүлүк чыгат эле булар. А бирок биз же бүчүрлөрү жок келген, же болбосо биз мынаны албаганыбыз үчүн мына ал жакты козготпой койгон да. Ошонун эсебинен 1-2 шак менен күчөйүп кеткенбиз. Ошол үчүн кандай кылабыз, эми кайра эле мына жоонду калтырсак бул күчөп кетет. Мына кайра мына градусту эми мына ал жака берип кичине бурабыз. Мына ал бизде азыр жаңы түйшүк болтат. Же азык жетишпестигинен бизде баа сентябрдан кийинки өстүрүүнү күчөйтүп барып атпайбызбы? Сентябрда өсүү өзү токтош керек. Сууну мөмөнү терип бүткөндөн кийин 30-40%га немен тартышыбыз керек. Сууну. Ошол сууну тартканда мынанын өсүү күчү токтойт. Мына ал азыр сентябрдан кийин өскөн шактагын мындай кылсаңыз сынып жараксыз болот. А мыналарды жазда чыккан шактарды сындыра албайсыз, бул пышып калат. Биз сентябрдан кийинки өскөндөр бизге жардам бербейт. Мына шакты көрдүңүзбү? Кеспей койгонун себебинен мына мөмөлүү бүчүргө жаткан. А мына курт жеп туруп, мына стресске түшүргөн, мынаны кыйнаган, секин жаткан. Ошон үчүн биз мынаны кеспеңиздер, жөн эле мынтип ийип коюңуздар деп атабыз. Кордия регина болгон үчүн деп атабыз. Эгер бул Sweetheart, Lapens, Skina боло турган болсо, бул куюлуп алат, мен мынаяктан кайра кайтарып берем, коркпой. Бул түшүмдүүлүгүнү бир аз неме болгон үчүн гана буну мен башкача вариантка колдоп атам. Ошон үчүн дарактын кайсы бирине келбейли, тамырыны билмей сайын, сортуну билмей сайын каалагандай кесип кеткенге мүмкүн эмес. Биздикилер ушундай го, шабдолуга кесе дагы любой бир форманы урат, алмада дагы бир форманы урат, любой даракка бирдей форма берип кете берет. Ар бир дарактын, ар бир сорттун өзүнүн өсүү күчү, ар бир түрү көп. Ошол үчүн келгенде тамырды сурайбыз, сортту сурайбыз, ошого карай иш кылабыз. Мыналарды ийебиз. Муларды ийип секиндетпесек дарактар кайра күчөй берет. Мунага карап жонооруп кетип калат. Ошон үчүн мыналарды ийишибиз керек. Буларды ийип жүрүп гана, кеспей гана, мөмө бүчүрдү көбөйтүп гана дарактарды секиндете алабыз. Эми мынага келейик. Болот дедиңиз? А? Мына бириги болгондо. Бул мына негизи бул бизде дагы аз кээ бир дарактарыбызда пайда болду. Мен оюмча бул баякы сентябрдан кийинки козголуулар же болбосо кеч козголгон нерседе өзүнүн керектүү витаминдер жетишпестигинин эсебинен болот. Бирок бул мисалы 100 көчөттөн бир 2, 3, 4 деле болот, бардыгында эмес. Ошого буга эч кызааттын кереги жок. Эми мынанын градусун кайра эле мына көрдүңүздөрбү? Өтө тик койгонбуз, тик шакты урганбыз, тик шак кайра тикти урган. Ошон үчүн ар дайым кескенде градусуна карап, эгер өтө жоон кетип атса, мына бир бүчүр калтырыш керек, мынантип өсөт.
А буну канча узун койсоңуз ошончо напорду катуу тартат бул. Негизи биз азыр айтып аткан испанский куск өтөйлү. Бул теманы көп айта берсек, адамдар лидерге өтүп кетип каласың. Мына көчөттү алып келдик. Көчөттү биринчи жылы 1,5 метрден 2 метрге чейин болгон өсүү күчүнө келдик. Биздеги мына биринчи жылы эле 1,20га кес дегенде эмнерден иш өлөт? Мына тазаланбай калып кетет, дагы эмнерден урат. Ошону биз 40ка койгула деп атабыз. Бир бүчүр тазала, мына бир карыш тазалагыла деп атабыз. Мына тазаладык. 4 бүчүр калды. Эми ушул чыгат. Мына 4-өө эми 4 жака мындай болуп бакубат болуп чыгат. Керек болсо балким 2 метрге чейин чыгат. Ушул кайра эле чыкканды, эгер бул Кордия регина болсо, испанский куска салып 50ке сырткы бүчүргө коюп, кайра кайрыйбыз. Өзүбүздүн чашабразный деле кетет. Кайрып даракты секиндетебиз. Мына даракты кантип кайрып чаша кылып секиндеткендей, буну да ошентип секиндетебиз. Эми эгер КГБ боло турган болсо, ошо эле эң бийикте турган шакты 3 бүчүр 10 см калтырып туруп, буну кесип, мына 3 та шакты 12 та шакка айлантышыбыз керек. Биз данектүүдө эмне үчүн канча шакты көп берип, кыйнаган сайын тезирээк мөмө кирет. Дарактарды канча аз шак берип, неме кылсаңыз мөмөгө да кеч жатат, кечи көрөбүз. Бирок мынанын кемчилик жери мөмөгө мына караганда кеч кирет. Бирок келечекте 30 жыл мынаны коркпой жерде башкара аласыз. Мынаны мен 30 жыл башкарышыңыздарга көзүм жетпейт. Себеби бул давлениясы күчтүү, катуу өсөт, түшүмдүүлүгү аз, өзүн өзү чаңдатпайт. Дарак жылына өсө берет, жылына түшүмдү аз бере берет, ошонун сенен катуулап кетет. Эми түшүмдүүлүгү көп, өзүн өзү чаңдата турган сортторду жылына 50 килограммдан мөмө ала бериңиздер эле, дарак эч жака кете албайт. 5 жыл бою катуу өстүрдүк, форманы бердик. Ошол YouTube каналдарда көрсөңүздөр, КГБны 2,5 метрге чейин тарбияладык. 12ден 18-25ке чейин шакта турабыз. Ар бир шактан ийип отуруп, даракты беморал секиндетебиз. Мына күчтүү немеде жылда катууларды ала беребиз, мыналарды ийишибиз керек. Жылда мына ошо иштерди кылбасак болду, даракты башкара албайбыз. Мынаны сөз ийишибиз керек, мына жоондорду кесишибиз керек. Кайра ишибиз көбөйө берет. Ошол өзүбүздүн данектүүлөрдү кандай оңой көп лидер берип секиндеткен болсок, буну да ошондой секиндете беребиз. Кордия регина болсун, бардыгыны спур болуп, азыр биз 2 эле ыкма сунуштама берип атабыз. Спур сорт болсо деле 40ка кесебиз, спур болбосо, Кордия регина болсо деле 40ка кесебиз. Кесип туруп 50 см өскөн 1,5-2 метрге чейин өсөт. Ошону кайра эле 50 см кайрып туруп, сырткы бүчүргө кайрыйбыз. Кийинки экинчи этаж шактары көбөйүп кете берет. Ошо КГБ мисалы тик болуп 25 шагы турса, бул секин бурулуп отуруп чыгат. Эң негизгиси гиластагы чоң талап, дарактарды секиндетип, мөмөгө көбүрөөк тезирээк жаткырыштын ыкмасы ушул. Эми мынада мисалы балким экинчи жылы мөмө алышыбыз мүмкүн, дешибиз мүмкүн, бирок келечекте буну ар бирини ийип, байлап, иш күчү өтө кыйын. Мисалы мен буну сунуштама бере албайм. Мана азыр эми мана майда шаңкор кала берет да. Эми бу жок, эми ушуну мен неге кеспей атам? Азыр кайра ошол теманы дагы айтып атам да. Бул өзүн өзү чаңдатпай атат, гүлдү көп кармаш керек деп атпаймынбы? Эгер бул өзүн өзү чаңдатса, скина, свиткард, лапенс болсо, мен керек болсо ар биринин мөмөсүн эсептеп эле калтырат элем. Буга көп гүл бериш керек болуп атпайбы? Буга көп гүл беришибиз керек. Ошо гүлдүн саныны канча көп берсек, ошончо гармону көбөйтө алабыз. Гүлдүн санын канча азайтып кескен сайын, даракты күчөйткөн сайын, бул даракты секиндете албайбыз. Ошон үчүн айттым, 1000 гүл кармаса, 1000 гүлү болсо, ошонун 200-300-ün кармата алабыз. 100 гүл берсек, 30тасы гана кармап бериши мүмкүн. Ошого биз миңдеген гүлдү гүлдөтүшүбүз керек. Ошол үчүн биз мажбурбуз бардык шакты калтырганга. Бир гана кооптууларын гана алып атам мен азыр мына жерде. Мына жака буруп.
Мына шақтарды мен кеспей мынантип ие алам. Мына шақты балким иебиз. Ийип качан мөмөлү бүчүргө жатканда гана кайтарабыз. Ого чейин кесме жок. Кессеңиз азыр дагы күчөйт. Ошол үчүн мына ушты түшүндүңүздөр, неге күчөйүп аткан, неге пас күчөйбөгөнсө, мына жерде эле мына бир эле аракет кылбай койгонубуз болду. Уну билбеген эмеспиз эми балким. Ушу менен дарактарды секиндетебиз. Мен бул жерде азыр сиздер айткандай ортону ачышым керек, шамалды качырышым керек, күндү бияка бурушум керек дейбире турган болсом, мен будан мөмө ала албайм да. Мен сиздерди мөмөгө эртерээк жаткырыш үчүн даракты мына бүтүндөй мөмөгө киргизип алдыкпы? Одан кийин секиндик менен шактарды азайтсак боло берет. Бирок жаш мезгилинде келип туруп, катуулатып кескен сайын катуулайт. Дарактардын адамдарга салыштырмалуу биздин колубуз кесилсе кайра кол чыкпайт. Бул даракты кескен сайын мен урпагым жоголтат деп кайра урпак берет да бул. Бунун табияты ошондой. Ошон үчүн буну ошол табиятын күчөйтпөш үчүн даракты секинирээк кесип, мөмөгө тезирээк чаткырып, дарак секиндетишибиз керек. Азыр үйдө манындайлар бар да, маларды ийип койсок боло береби анда? Мындай кылып койсок. Эми маселе кандай да? Маселе бул жерде лидер кетип атат. Бул экинчи өзүм мынаны мен кесип алып ташташым керек эле мынаны. Мен эми буну ийип секиндеттим деп атам. Эми карап туруң. Форма берүү максатында мен бага КГБларды кесип атпаймынбы? КГБларда 4-5 шак кетип атканда олорду ийме, кесме эч беле жок. Бул жерде кесип гана кайрып секиндетип алабыз. Бул лидер болгон үчүн бизде башка мүмкүнчүлүк жок. Мына шакты кесип же башка кылып шак чыгара албайм. Буну ушу бар шакты ийип мөмөгө жаткырып секиндетишим керек. Ошол эле. Анан бизде ийсе дарак секиндеткен деп туруп бардык эрежеге салса болбойт буну. Алмаларда бийик өсүүчүдө такыр мүмкүн эмес. Алманы бийик өсүүчүнү мынантип ийип көрүң эле, эмнеден 30та тикке уруп берет. Бул гилас болгондугу үчүн, лидер болгондугу үчүн гана секиндетип атам мен буну. Анан ушуну эле полукарликтерде деле жапыз бойлууда карлик алмада ушинтип ийсеңиз болот. Жатат бул мөмөгө. Полукарликти ушинтип 90го уруп көрүң эле, беркиде бийик өсүүчүдө 20та урса, полукарликте 10та уруп берет. Ошон үчүн мен буну неге градусун мындай кылдым? Ону мен мөмөгө жаткырыш максатында. Онун формасыны лидерди каптап кетпеш максатында. Мындан жонуруп кетпеш үчүн, 3төн 1ине тең келип калбаш үчүн. Мына 3төн 2сине тең келип калды, мен буну кайрытып атам. Ар дайым негизги түркүккө караганда жардамчы капталдарыбыз неме болбош керек. Ичке болуш керек. Ооба. Эми биздин валовойлорубуз мөмөнү бербеди. Валовойлорубуздун келечегин сурашат да көп. Не кылышыбыз керек? 20 жылдан гүлдөп атат, абайдат. Мен валовойлорум мөмөнү аппак 4-жыл гүлдөдү, бирок мөмө салбай койду. Мөмө салбаганда мына эң ылдыйында турган шак турат го. Ушул шакты калтырып мына жерден кесип, мына жерге бүчүр салып туруп, сортту жаңылап, 2 жылда башка сортко өтүп кетсе болот. Эми бул сорт жаңылоо маселесинде да. Мисалы валовой эгип алгандар толтура да. Кайра эле 15 жыл күтпөңүздөр деп, ошону өзүн-өзү чаңдата турган жакшы сортторго кыйыштырып, 2 жылдын ичинде жакшы сортко өтүп кетсе болот. Биз өзүбүздүн дарактарды ушинтип эң түбүндөгү шакка кессеңиз, мына жерден жаңы нода уруп берет. Ошол жаңы нодого августта келип бүчүр саласыз, кийинки жылы кесесиз, ошо жаңы бүчүрдө кайра форма кете берет. Дайнектүүлөр жылына 1,20–1,5 метр өсөт. Будан коркуштун кереги жок. Жылына катып өсүп, өстүрүп бере берет. Биз сортту өзүн-өзү чаңдата турган, чүмдүүлүгү көп сортко өтмөй сайын биз жылына жалаң гана дарак гана кескенге гана муктаж боло беребиз. Мөмө ала албай кыйнала беребиз. Ошон үчүн бардыгыңыздарга чүмдүүлүгү көп, өзүн-өзү чаңдата турган 4-5 жылда кеминде 2 тоннадан чүм алып, 7-8 жылы кеминде 12 тоннадан чүм алышыңыздарга чакырып өтөбүз.